Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда обологон обондар аттуу музыкалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. Биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Байланыш телефондорубуз 39-24-14 жана 39-25-50. Мына ушул телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Биздин бүгүнкү программабыздын катышуучулары менен алгач сиздерди тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү обончу Камчыбек Букалаев жана көп кырдуу талант Наргиза Осмонова болмокчу. Мына ушул биздин катышуучуларга болгон каалоо тилек суроо пикирлериңиздерди сиздердин экранда да көрсөтүлүп турган 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Биз бүгүн Наргиза Осмонованын чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Ал эми Наргизанын аткаруусундагы ырларды Камчыбек мырза аккордеондо коштоп берип турмакчы. Аны эмесе биз программабызды баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Саламатчылык. Алгач элибиздин жарпын жазып эле жагымдуу чыгармага кезек бербейли, андайын сөзүбүздү баштайбыз, Наргизага эмне дейсиз? Албетте абдан жакшы болот. Эми бизге өмүр берген, жашоо берген энекелерге арнап, менин да энекем азыр көрүп атса керек, чалып айттым эле. Энекем менин ушул ырды сизге арнайм. Бардык энелерге. Жалпы Кыргызстандын, жалпы дүйнө жүзүнүн энелерине арнайлы. Абдан жакшы болот. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекен. Жан кейиткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска зого тең экен. Кайрат күчүң аска зого тең экен. Балаң үчүн төккөн ысык меримиң, айтып өткөз батырдыкка тең экен. Сен мен үчүн жарык чачкан шоламсың, өмүрдө күтүгөн бөгөн берекем. Өмүрдө күтүгөн бөгөн берекем. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекен. Жан кейиткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска зого тең экен. Кайрат күчүң аска зого тең экен. Кайрат күчүң аска зого тең экен. Баракелде. Рахмат, маэстро. Рахмат. Наргиза, эми сөздү өзүң эле баштап берсең, ушундай көптөгөн ийгиликтерге жетишип, дүйнөгө атагы чыккан конкурстарга барып, Кыргызстанды таанытып, сулуулар конкурсуна чейин барып келдиң. Анан ушул өзүңдү ырчы катары эмес, көпчүлүгү модельер, дизайнер катары билсе керек. Анан ушул ыргадагы болгон ышкыбоозуң, ушул жанагы чыгармачылык, бүт эле чыгармачылыкта туурабы? Ошонун башаты каяктан башталган, ушул туурасында алгач сөз баштасаң. Абдан жакшы болот, Бактыбек аке.
менин ушул чыгармачылыкка аралашкан жашоомдун жолумдун баардыгы ушул ырга болгон сүйүүнүн аркасы менен, сахнага болгон сүйүүнүн аркасы менен жаралды десем туура болот. Ошол мен жанагы дизайнерликте биздин жекече улуттук колоритте кийимдерди тигүү дагы ошол сахнага болгон сүйүүнүн аркасы менен жаралды да, ал нерсе дагы. Болбосо мен жанагы дүң тигип эле Москвага экспорт кылып эле иштеп аткан жумушумду эле иштей бермекмин да. Жанагы окшош көйнөктөрдү 1000 деп 2000 деп тигип элечи. Пачкасы менен. Пачкасы менен анан ошол кооздукту, сулуулукту жаратуу дагы ошол сахна мага түрткү болду да. Ал эми ушул улуттук кийимдерди дүйнөлүк аренага алып чыкканга ким түрткү болду? Ал болсо, анын да өзүнүн бир тарыхы бар. Жана кымдай таштын да тарыхы бар дегендей эле. Мен Кытайга сынакка барып калбадым беле, Америкага, Индияга. Анан ошол жерлерден ал кезде биздин дом модубуз жок болчу. Мен ошол биздин тигичүү дизайнер кыздарыбызга буйрутма берип, жана атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мисалы, Айнура Иманалиева деген кызыбыз, дизайнер кызыбыз менин ошондо Кытайга кийип бара турган көйнөгүмдү ушундай бир өзүмдүн каалаганымдай кылып тийип берди эле. Анан кийип барганда кытайлыктар дагы, индиясы, бүт элдин баардыгы суктанган да. Ошол анан ошондо мен аябай таасир алгам. Биздин көрсө улуттук кийимибизге, оказывается, баягы дүйнө эли суктанып турбайбы? Анан колдо бара алатынын баркы жок дегендей эле биз өзүбүз мындай көп байкабай турбайбызбы көрсө депчи. Анан ошондон кийин анан келгенде эмне үчүн, мисалы үчүн, китаянка алыстан келатса эле кийиминен эле уже тааныйбыз да. Биякта китаянка келатат депчи. Анан алар анткени өзүнүн бир ушундай бир колоритин кошуп алышат да любой бир көйнөккөчү. Анан эмне үчүн мисалы бизде деле ошондой кылбасак болбосун? Ошол сынакка мен мисалы үчүн спорттук кийим кийсем деле кыргыздын колорити жок, жөнөкөй эле кийип баргам. Баягы кече көйнөгүн кийсем деле, вечерний көйнөк кийсем деле, анда деле жок да, биздин колорит жок болчу. Анан ошондо мен ойлогом да, баягы улуттук нерсебизге көрөп көңүл бөлүшүбүз керек экен да көрсө. Анткени аны менен дүйнө эли суктанат турбайбы? Себеби дегенде ошол менин көйнөгүм менен сүрөткө түшүп алалычы дегенге кезекке туруп калышар эле да. Биз эми чындыгында классикалык көйнөк болобу, классикалык чыгарма болобу, классикалык музыка болобу, аны менен эч качан дүйнө жүзүн таң калтыра албайбыз. Биздин өзүбүздүн улуттук аспабыбыз, комузубуз бар, ооз комуз бар, анан улуттук кийимдер бар, калпагыбыз бар. Ошо менен биз дүйнө жүзүн ошондой экен алсак болот да. Аны айтсаң, Кытайга бардың, Индияга бардың, Америка, Түштүк Америкадан дагы жакшы ийгиликтер менен жетишип келдиң. Ошол жактагы кийген кийимиңдин мындай сүрөттөп берсең кандай болот? Бизге кызык болуп атат да. Мисалы үчүн эгерде эфирден көрсөтүлүп калса, ушундай сонун көйнөк кийген экен. Карачы, биздин кызыбыз тетиги Түштүк Америкада ушундай жеңүүчү аталып атат. Индияда, Кытайда деп сыймыктанмакпыз. Анан биз көргөн жокпуз. Ошон үчүн кийимди өзүн сүрөттөп берип койсоң. Кийимдин өзү эми баягы мен Миссис Кыргызстан дегенге катышкандагы көйнөгүм мындай үкүлүү топу болду же шөкүлүү болду? Баш кийим кандай? Баш кийими дагы укмуш керемет болгон. Укмуш эми шөкүлөсү мындай аябай сонун болчу да, баш кийимичи. Ким тийип берген, аны дагы Айнура аябай сонун кылып, оюмдагыдай кылып ак момундай мехтер менен кооздоп бул жерин укмуштай кылып тийип берген. Үкүлөрүн дагы койтуп. Анан кийин бирок тилекке каршы мен аэропортко кетип атканда, учуп атканда аэропортко ошол баш кийимимди унутуп калыптырмын да. Анан кийин аны мага салып жиберишкиче Кытайга. Уже сынак бүгүн бүткөн күнү ошол менин колума тийип калган да. Анан баш кийими жок эле чыккан болчумун. Ошондо дагы аябай керемет болгон, потому что баягы көйнөктүн өзү алтын түстө болгон. Оюлары кыргыздын улуттук ушундай бир керемет сонун кооз оймо чиймеле оюлары ошол көйнөктүн аркасында момундай шлейфи бар болчу, узун. Ошонун баардыгы момундай оюлар менен кооздолгон да. Анан кийин бул жерлери болсо эми укмуш, эми ал сүрөттө деле бар, интернетте бар да. Анан кап жанагы баш кийим унуттап калгандай жагым болуп тур да. Ошол баш кийим бул кыздардын укмуш болмок. Анан баягы шашып атып көп адамдар, узаткан адамдар менде көп болгон да. Анткеничи бирөө бир пакетинди көтөрөт, бирөө экинчи пакетинди көтөрөт. Анан тигилер көтөрдүк экен деп бири-бирибизге ишенип калып экенбиз да, көп киши болгондочу. Анан көрсө ошол калып кеткен экен. Анан дагы жакшы, ошол өзүмө буйруктуу нерсе экен, табылып калды. Ошол жакшы болуптур. Эми балалык кезге кайтып келели. Ата энең туурасында айтып берсең, балалык каякта өттү? Балалыгым менин эми бул узун сөз, ошондой болсо дагы бир кыска маанилүү жерлерин айтсам. Балалыгым менин Кочкордо өткөн. Ошол Кочкордо атам деген
автобус айдачу автобазада узун мондай лас деп койчу эле ушундай автобустар тетиги центрдан келатканда эле сигнал басканда биздин үйгө угулчу мен уже папам келди деп чуркап чыгып эшикке ошол келгиче эшикте күтүп турчумун да папам келип атат деп. Анан папам болсо Бишкектен мондай 3 литровый банкаларга мороженыйды толтура салып келип туруп накум мороженый жакшы көрөт деп ошону көтөрүп келер эле да. Анан кийин мамам болсо библиотекада иштейт, биздин Каракоо орто мектебинде, азыр Нинакан Жүндүбаева атында. Мен ошол мектепти өзүм да бүтүргөм. 11-классты ошол жерде мамам кыргыз тилинен да сабак берет болчу. Анан кийин китепканасында иштейт болчу. Азыр болсо демек китепканада кызыктуу китептердин баарын окуп чыккан турбайсың да? Китепканада аны айтасыз да, мен деген баягы мамам китепканага камап кетчү мени кенедей кезиндечи. Ушул 1-барагы менен 17 баракка печать басчубуз да, биз деген жанагы штамп басчубуз да, мондай китептин арасына мени отургузбачу. Ошондо дагы мен ошол жерден бир күнү карасам терезе ачык экен да. Анан 1-этажда да мамамдын библиотекасы. Ошол терезеден секирип качып барып, Дом культурага барып, мамам жокто. Мен деле ырдатып койгочу, мен ырдагым келип атат деп барып ырдай калып, анан кайра чуркап келип кирейин десем, уже мамам келип калыптыр да. Аябай тил укканым эсимде, мамам азыр күлүп атса керек, угуп атса. Ошондой күндөр болгон, кызыктуу аябай. Айтор балалыгымдын эми окуясын айтып берсем өтө узун тема болуп кетет го. Абдан жакшы. Эң сонун өткөн. Кел анда дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берип койлу. Маэстро кайсы ырды чертип бересиз? Эми азыр Наргиза менин ырымды ырдайт экен. Ырдесте деген. Абдан жакшы. Ошол ырды. Сиз өзүңүз дагы кошуласыз да? Эми өзүм да кошулам го дейм. Кайта кайрылмастан кошуп туруңуз. Агылган күнгө булуттай, жагылган түнгө чырактай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгүн суратпай, баталы кызыка, бар мына музыка. Ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктө, сулуулап үрдесте, кыргыз деп ырдалат, жылгыз деп ырдалат, кошулуп ырдасаң, көңүлүң нурданат, өмүрүң нурданат. Кадырлуу журттун байлыгы, канаттуу ырдын кайрыгы, учалы бирге замандаш, унутуп билде кайгыны, жаныңды ысытар, жаңылсын музыка. Ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктө, сулуулап үрдесте, кыргыз деп ырдалат, жылгыз деп ырдалат, кошулуп ырдасаң, көңүлүң нурданат, өмүрүң нурданат. Ыдырай бербей чочуруп, ырдасак бирге олтуруп, бириңдүү элден болобуз, дилибиз дилге кошулуп, бүрүңдү ысытар, бүтпөсүн музыка. Ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, сурулуп жүрөктө, сулуулап үрдесте, кыргыз деп ырдалат, жылгыз деп ырдалат, кошулуп ырдасаң, көңүлүң нурданат. Ачылам бул кечте, чачылам бул кечте,
суруп жүрөктөн сулуулап өрбесте кыргыз деп ырдалап жылдыз деп ырдалап кошулуп ырдасаң көңүлүң нурданат өмүрүң нурданат. Баракелде. Бұл арғандай ыр фестивальдардың гимни, баяғы жабылышында сөз түрде ушу сіздің ырыңыз атқарылат эмес пе? Ушундай керемет чыгарманы жараткан сиз генийсиз. Катуу болуп кетет экен. Жок, жакшыны жакшы деп элечиш керек. Наргиза, ырчылык өндүрүшүгө жакыныраакпы же бул тикмечилик, дизайнер, модельер жакыныраакпы? Кайсыны биринчи орунга коесуң? Мен койбоймбу, по секрету всему свету секретинди айтып берейинби сизге? Түз эфир, если что деп коебуз. Түз эфир баарыбызга, баарыбыз болот. Мен негизи жайыма койсо, эгерде өзүмдүн жүрөгүмө, жан дүйнөмө жайыма койсо, мен сахнадан гана кетпей, сахнадан гана түшпөй эле иштейт элем да. Бирок андай мүмкүнчүлүк менде жок. Ошон үчүн баягы сахнага кийген өнөр адамдарына кийим тиккендигимдин дагы себеби ошол да. Себеби дегенде баягы биз деген показ кылабыз да, сахнага чыгабыз да, көргөзмө болгондочу. Ошол нерсе дагы мени аябай мага мотивация берет да. Ошон үчүн кыскасы менин жан дүйнөмө тикмечиликке караганда ырчылык жакын да. Анан бирок тикмечиликтен керек болот да. Тикмечиликтен кол бошобойт. Ошондой да болот. Ал ушул өзүңдүн чыгарган продукцияңды кийимдерди мисалы үчүн дүйнө жүзүндө мындай кандай кароо конкурс сынактарга көрсөтөсүңбү? Кудай буйруса, андай күндөр дагы алдыда. Биздин кыялдарыбыз бар, пландарыбыз бар дегендей. Анан бир кубанычтуу биз үчүн окуя, мына 4 жыл болуп калды. 4 жылдын жүзү болот, кудай буйруса, декабрда биз Санера Бига деп логотипибизди жасап, ошол ачканыбызга. Анан ошол күндөн бери бүгүнкү күндө мынакей америкалыктардын көзүнө илине алып турбуз. Өзүбүздүн чыгарган кийимдерибиз менен, өзүбүздүн сапатыбыз менен алардын жүрөгүнөн орун ала алып турбуз. Ошол нерсеге мен аябай кубанып жатам, себеби дегенде жакында эле ошол Америкадан келип бизге атайын мода үйүскө келишип, ошол алар дагы ошол жаңы ачып атышат, чоң бир компания болуп ачкан атышат, ачылышты да уже баштап атышат жаңы. Анан биздин чапандар менен тыгыз мындай иштеген атабыз да, кудай буйруса өздөрүнүн буйрутмаларын берип кетишти уже. Анан ошол эжекесине заказ берсе, эжекеси баягы мен эртең келебиз, бүгүн келебиз деп эле съемкалар менен анан кет жок боло бергенмин го жумуштачы. Анан айткан экен да, Наргизаң мындай безответственный кыз окшойт, барсам эле жок, иштебей эле койчу алыс менен деген го. Тиги иштеп аткан Америкадагы сиңдисинечи. Анан ал сиңдиси айткан экен, жок, именно ошол Наргизанын бизге кийимдери, ошол адамдын творчествосу кошо, анан ошол өзүнүн табити кошо бизге жагып атат. Ошол именно ошол адам менен иштейбиз деген экен да. Сөзгө кошулуп коеюн, кечээ күнү биздин репетиция ошол Наргиза айтып аткан баягы жумуш иштеп аткан жана модельдерди мода үйүндө өткөрдүк да, репетиция кылдык. Ал жерде эми Наргизанын ошо жанага жасаган кийимдерин ар жакта швея кыздар иштеп атышат, мен көрдүм, баарын на показ илип коюшуптур. Эми суктанарлык да, чындыгын айтканда. Биз жана концертный кийимдерден баштап кадимки мындай көчөгө кие тургандай расчет кылып, мындай жумшак орнаменттери бар, жакшы материалдан жасалган кооз, эркектер үчүн дагы көйнөктөр, калпак, чепкендер, ошонун баары эле импортко кетет экен. Анан кийин андан сырткары дагы мен таң калып, ошо азыр жантан бери суктанып айтып атпайбы, мен ырдап эле жүрөт элем деп. Бул Наргиза тиги ырдыга жакшы көргөн ошол жерден көрдүм, бир чакан аппаратура болуптур. Күлүчтетти дагы микрофон менен бүгүнкү ырлардын баарын репетиция кылып ошол жерден ырдадык да. Анан мен таң калдым, бул жерде тиги өзүң ырдап, өзүң показ мода кылсаң, өзүң эле бүтүрүп коет турбайсыңбы деп. Аппаратурада мен ошондо билдим да. Мен мурун эле Наргиза менен тааныш болчумун. Жакшы ырдарын да билем. Анан кечээ өзүм өз көзүм менен көргөндө суктандым да, чындыгын айтыш керек. Ошол жөндө биз азыр бир дагы бир Наргизанын жагымдуу чыгармасынан кийин сөзүбүздү уланталы. Анткени бул мода деп айтканыбыз менен, бирок моданын бул өзүнчө чоң искусство да. Туурабы, чоң искусство. Ушул боюнча дагы Наргизанын өзүнөн угабыз. Азыр
Татьяна Буланованын репертуарындагы ырды дагы аткарып жүрбөйсүңбү? Ошону аткарып берип койсоң, андан кийин сөзүбүздү улантабыз, Айтып берип туруп анан кийин историясын айтып берейин, Биринчи ырдабайсыңбы, андан кийин айтып бербейсиңби? Болуптур, жарайт, жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз 39-24-14 жана 39-25 мына ушул телефондорго байланышка чыгып, биздин бүгүнкү студиябыздын ардактуу меймандарына болгон каалоо тилек, суроо, пикирлериңиздерди узатсаңыздар болот. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу Камчыбек Букалаев жана таланттуу, көп кырдуу талант Наргиза Осмонова болууда. Аны берсе музыка берип койсоңуздар, Наргизанын дагы бир жагымдарына кезек берип коелу. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза в мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Но ты не плачь, не плачь. Так получилось, что судьба нам не дала с тобой быть вместе, где же раньше я была. Как поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя и только крик сдержу я завтра, а сейчас побудь со мной в последний раз, в последний раз. Пойми, теперь не думать не смогу я о тебе. Сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя увидела и прошептала «да». Но ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где бы не был ты. Я испишу тебе стихами все листы. И если встречу я тебя среди толпы, ты не свернешь уже тогда с моей тропы. Я украду тебя от всех, и будешь мой тогда навек. Ты мой навек. Не плачь. Слышишь, не плачь. Еще один раз
Я прошепчу тебе, постой. Еще один всего лишь раз твои глаза в мои посмотрят. И слеза вдруг упадет на руку мне. А завтра я одна останусь, без тебя. Но только ты не плачь. Баракелді. Эми мунун тарыхы бар деп атпайсың, ошол тарыхы жөнүндө токтоло кетсең. Булыр кичине булыр деген мен 30 жыл мурун ушуларды ырдагам да. Канча жашыңда? Ал кезде мен где-то бир 17-18 жаштарда баягы жаңдан мектепте деле бүтө элек кезим болчу. Кочкордо бизде Күлгүн жаш деген ансамбль бар болчу. Ошол учурда жетекчиси Талай Таңсыков деген байке болчу. Анан кийин ушул «Не плачь» деген ырды мен солистка болуп ырдап барып калып, ырдап калгамда, ал кезде бул ырды эле хит болуп аткан кез болчу. Анан баягы сизге бияка келерде кайсы ырды ырдасам экен деп баягы листать этип, барактап, интернетти карап атсам эле, өзү эле алдыман чыкты. «Не плачь» депчи. Баягы эстеп кеттим, мен атайлап деле издеген эмесмин да, өзү алдыман чыкты. Анан муну деле Кудай буйруп атса керек, ырдабайсыңбы ошол ырыңды деп анан келип ырдадык. Жаш кезекте эстеп койгон экенсиң да. Ооба, эми ошол бойдон биротоло «Ты будешь мой навек» деп атып, ошол жигитти навеки алып алдым десем болот. Ал жигит ким болду экен? Өмүрлүк жолдошум. Өмүрлүк жолдошум абдан Кочкордун бир аябай өтө оор басырыктуу, токтоо. Бүгүн мен жөнүндө сүйлөбөй эле койчу Наргиза деп аябай суранган, сөз берип келген, болбой эле айтууга туура келип атат. Бирок баары деле үй бүлө жөнүндө суроо бербедим. Айтпай кетсем да болбойт атпайбы? Сурап атпайсызбы? Ошол Бакыт жолдошумдун аты. Абдан токтоо, оор басырыктуу, аябай. Мен мындай болсом, алып күйүп учуп турам, жолдошум болсо токтоо. Ошентип анан баланс болот экен да үй бүлөдө. Бакыт экөөңөрдүн ортоңордо канча бала бар? Экөөбүздүн ортобузда 2 бала, 2 кызыбыз бар, 2 күйөө балабыз бар, 2 неберебиз бар. Кудай буйрса 2ден болуп келатат баары. Жакшы, кут болсун. Үчүнчүсүн күтүп атабыз, Кудай буйрса. Бактылуу болгула. Жанагы Камчыбек байке айтпадыбы? Сен мода үйүңө барган турбайбы? Анан эркектердин кийимдери жөнүндө айтып атпайсызбы? Кандай кийимдер бар? Калпак дагы жана шырылган чапандар бар. Шырылган чапандар. Бакыт байке кызыгып калды окшойт. Кызыгып мен барышым керек болуп атат. Анан эми баары вкус менен мындай ойлонулган билинип турат да, мындай жеңилирээк чапан, күзүндө кие турган чапандар бар экен. А ошолордун баары тиги Наргиза түшүндүрүп атты, америкалыктарга да жагып, заказ берип, мына биздин анча-мынча орнаменти бар, Наргиза кээ-бирөөнүн. Камчыбек байке азыр сиз байкап атасызбы? Эми бир 3-4 жылдан бери болуш керек. Бул шырылган чапан чыккандан баштап биз эркектер көпчүлүгү ушундай жаз күз ошондон кийип атат. Куда сүйөк мындай сыйлуу жерге ошо менен барат. Кудаларга дагы бизге көп буйрутма менен кайрылышат. Эң сонун белекти ал. Мисалы тойго барсаңыздар деле бирөө $3000 шуба, норковый шуба кийип турса, аны эч ким карабайт дагы. Биздин баягы улуттук өзүбүздүн ошол шырылган чапанга элдин баардыгы сурап калышат да, бул жери кандай сонун экен депчи. Анан тиги калпак, чепкейин кийип алып мындай көчөгө чыкканда баарынын вниманиясын албагандай, мындай повседневкага мындай жөнөкөй күндөр кие турган көйнөктөрүң барбы деп да кызыгып сурадым да. Эркектер кийип тургандагы жакшынакай. Биз көнүп калганбыз да. Улуттук кийимди жөн гана тиги сахнадан кийиш керек. Ооба, ошондой түшүнүк болгон. Анан мен ошону эстедим дагы, анан ошондой жөн. Мына караңыз деп анан көйнөктөрдү көргөздү да. Однотонный жакшынакай мындай жеңил орнаменти бар. Анан кийин силерге окшогон ведущийлерге дагы, алып баруучуларга дагы тигилген костюмдар бар экен. Кийин барып көрсөң болот, может сен да өзүң да кызыгып каласың да. Мындай жакшы. Жакшы. Мен жана мода жөнүндө сөз кылып атпадык. Мисалы үчүн Россиянын телеканалдарында жакшынакай модаларды көрсөтөт, жөнөкөй адамды кандай кылып коет. Адамдын көркү чүпүрөк деп бекер айтылган эмес да. Туурабы, Наргиза? Кийим деген адамдын көркүн ачат да. Өзүң сыяктуу ушул кол өнөрчүлүккө чебер дизайнерлер, модельерлер жакшынакай чогулуп бир жакшынакай бир жылда бир ушундай бир неме кече өткөзсөңөр болобу? Албетте болот. Кийимиңерди алып чыгып. Андай кечелер бизде Бакытбеке өтүп элатат. Өтүп элатат. Эми бул коомчулукка кеңири тараган эмес да? Өтүп элатат. Анан ошол баягы жалгыз дарак, жалгыз чырпык дарак болбойт дегендей эле бирден мода үйлөрү өзүбүздүкүн көргөзүп атат окшойбуз да, балким. Бирок биз бүгүнкү күндө аябагандай бир чоң көргөзмөбүздү кыла элекпиз. Кудай буйрса биз эмдиги жылы
5 жылдык юбилейибиз болот. Ошондо мынакей чоң бир нерсе уюштурабыз деп азыртадан ойлонуп кыялданып атабыз, Кудай буйрса. Ооба, аябай жакшы суроо бердиңиз. Между прочим, жыл сайын ошондой нерсени уюштуруп турсак болот. Аны деле мына бизде деген себеби дегенде мен мисалы өзүмдү кимдир бирөөлөргө мындай конкуренция болом деп эч качан ойлобойм да. Ошол колундан көрү төгүлгөн айымдардын баардыгын сыйлайм, урматтайм. Ошол үчүн баарыңар биригишиңер керек да. Ооба. Бириги туруп өзүңөрдүн продукцияңарды жанагы кол эмгегиңерди алып чыгып, элге. Андайлар болуп элатат. Андай күн. Анан Наргиза бир суроо бул кол өнөрчүлүк жакшынакай чапандар тигип атпайсыңар, калпактын, баягы кийимдин түрүн тигип атасыңар. Анан Казакстан, тияк бияктан келип сатып алып кетип атышат. Силерге буйрутма берип атат. Бирок алар бизден алганы менен алар өздөрүнүн продукциясы катары элге таанытып атпайбы? Дүйнөгө мисал үчүн шырдактарды алып кетет. Эмне үчүн бизде мисал үчүн Кытайдын ар бир товарында Маден Чайна деп жазылып турат. Эмне үчүн бизде өзүбүздүн Кыргызстанда жасалган деген мындай өзүбүздүн брендибиз жок? Логотип жок дейм да. Биз ошол логотип менен тигебиз десек, илгери, мисалы, Дордойдо иштеп жүргөн кезде, эми Кыргызстан деп эле кетчү. Анан бирок Кыргызстан дебей анча-мынча жакшыраак тигилген кийимдер, мисалы, экспортко кете турган кийимдер, жана бутиктерде сатыла турган кийимдер, карасаң биздин эле кыргыз кыздардын колдору менен тигилип атат. Анан ошого, мисалы, Турциян деп этикетканы чаптап келишет, тигип беришет да, баягы анткени ошол буйрутма берген адамдар өздөрү этикеткасынан бери көтөрүп келишет. Бүгүнкү күндө деле тилекке каршы ошол нерсе кайталанып атат. Мисалы, биздин мода үйүбүзгө деле келгенде, ошол эле Америкадан келген партнерлорубуз биз менен, бизди аябай мактап, жактап, укмуштуу эле азаматсыңар деп биз менен иштешкени менен, бир өкүнүчтүү нерсе, азырынча мейли деп макул болуп атканыбыздын себеби ошол өздөрүнүн этикеткаларын алып келип беришет бизге. Алар өздөрүнүн логотипин биз тигип берип атабыз да. Туура эмес да. Бул негизи баягы акчага байланыштуу болуп атат да. Мисалы үчүн ошону Америка алып барып алып туруп, өзүнүн продукциясы катары Ан үчүн андан да кымбат сатып атпайбы? Ооба, албетте, аны $500 сатышат, керек болсо. Мисал үчүн биз деген ан үчүн ошол Америкага эле өзүбүз барып, андай кыйын болсок, барып бутик ачышыбыз керек. Ошондо гана барып, анан өзүбүздүн кийимдерди бакытып, этикеткабызды Кыргызстан деп тигип, илип сата алабыз деген ойдомун да. Анан азырынча өзүбүз ал нерсеге кыялыбыз да бар, бирок ал нерсеге өзүбүз жетпей аткан кезде бардык нерсе акырындык менен башталат да, ушинтип ага дагы макул боло турушубуз керек болот. Чоң килеген кошунабыз бир кичинекей кагаз чыгарса дагы ошонун аягына жазып коет өздөрүнүн логотипин. Эмне үчүн биздики антпейт? Эгерде буйрутманы мисалы үчүн албай койсо, тигилер сатып албай коет да. Анда силер акчасыз каласыңар, туурабы? Бардык нерсе келиптирип эле ошого, ал күн сайын боло турган финансовый болот. Бардыгы эле келиптирип эле финансовый каражатка келип такалып атпайбы? Анан биз деген буйрутма мындай кыргызстандыктарга өзүбүзгө тиккенде, биз ал үчүн Бакыт байке сөздүн кыскасы Алматага дүкөн ачышым керек. Мен мисал үчүн башка мамлекеттерге барып туруп деген бутиктерди ачышым керек. Ошол кезде анан биз өзүбүздүн каалаган нерсебизди тигип сатсак болот да, ошол жерге этикетканы да жазсак болот. Наргиза, келечекте ошол жактан сен каалаган мамлекетте дүкөн ачышыңды каалайм. Рахмат. Ошол мамлекетке Камчыбек байке экөөбүз барып туралы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Маэстро, кайсы чыгарманы аткарып беребиз? Бизге белгилүү композитор байкебиз Эсенбек Мадамбековдун абдан жакшы ыры бар да, Таң чолпонум деген. Ошону ырдайлык. Биз репертуар түзүп атканда дагы аябай ойлонуштурдук. Аябай тандадык. Чөйрө таптык бул ырды. Кечээ күнү аябай репетиция кылып ырды тандап алдык да. Ошону Таң чолпонум. Эсенбек Мадамбеков. Сагынып дайым сени тосуп келсем, таң чолпонуң бет алдымдан чыга келсем, тогойнунан издеп жүрүп терип келген, гүлдестени тилек менен өзүңө берсем, тогойнунан издеп жүрүп терип келген, гүлдестени тилек менен өзүңө берем. Элесиң эске түшсө ошол заман, жүрөгүмө кубанычтын нуру таман,
алар. Көк мейкинден нурун чачкан чолпон жылдыз, көз карашың түбөлүккө эсимде калат. Ардагым алыстасаң менден эмин, самайыңдан сылай жүрсүң тонун желим. Элим үчүн талыкпастан эмгектенип, ару бакта үмүт үзбөй күтөмүн сени. Элим үчүн талыкпастан эмгектенип, ару бакта үмүт үзбөй күтөмүн сени. Ару бакта үмүт үзбөй күтөмүн сени. Баракелде. Камчыбек байке аккордеонду тартып атканда оркестр ойноп аткандай сезилет мага. Наргиза, сен өзүңдү кино жаатында дагы сындайын деп турасың бе? Ооба, кантип билип койдуңуз. Мен ойлойм да, качандыр бир кезде мисалы сахнага чыгам деген кыялым мейли 20 жылдан кийин орундалса дагы акыры орундалды да. Азыркы бүгүнкү күндө менин кыялым бар. Мындай бир кандайдыр бир мотивациялык, баягы аялдардын турмушу жөнүндө ошол кинодо бардыгы бар болот да. Трагедиясы дагы бар болот, кубанычы дагы бар болот, сүйүүсү да бар болот, башкасын бардык нерсеси бар боло турган сонун бир кино тарткым келет кыялымда. Лирикалык багыттабы? Качандыр бир кезде Кудай буйруса, азырынча ал кыялым бойдон гана турат, Кудай буйруса, качандыр бир кезде учуру келгенде сонун бир кино тартам. 2 сааттык киного батпаса, эгер ошол сюжет сериал деле кылабыз деген кыялым бар да. Биринчи серия кылып койсо болот да. Ошондо кино режиссер катары. Ошондойбу? Эми балким өзүм деле помощник режиссера болушум мүмкүн. Аябай ошондой жакшы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей, албетте кыйын бир режиссерду алабыз дагы, сүйлөшөбүз дагы, анан кийин экөөлөп тартабыз, буйурса. Качандыр бир кезде, азыр эмес бирок. Өзүң киного катыштың беле? Тартылып атасың бе? Мен киного бир жолу тартылып көргөм, ал баягы экзамен катары болгон. Ал мен үчүн Турузбек Жумалиев агайымдын мен алып баруучулук, актерлук чеберчилик боюнча сабак алгам да. Анан ошондо баягы актерлук чеберчилигибизди канчалык деңгээлде биз сабак ала алдык экенибизди билдириш үчүн биз агай өзү жалаң гана өзүнүн окуучуларынан түзүлгөн кино тарткан да. Ошондо мен күйөөмдүн ролун ойногон бала менден 20 жаш кичүү бала болчу мисалы. Ошондой анан баары үмүтүм сенде деген киного психикалык жактан жабыркап ооруган 4 балалуу аялдын образын жараткам. Анан билбейм, жакшы эле болду болуш керек. Аракет кылган болушунча. Бул коомчулукка чыкты беле? Көрсөтүлдү беле? Чыккан, новостилерден да кеткен болчу, кинотеатрдан да берилген болчу, азыр YouTube'да деле бар, эгер көрөм дегендер болсо. Кызыгып көрө тургандар болсо. Азыр сенин бир жакшынакай клибиң бар экен, Сүйүү жазы деген Түгөлбек Казаковдун ырын аткарган экенсиң. Ошолорду көрүп алалы, андай сөзүбүздү улантабыз.
Абдан жакшы клип болуптур, фонограммадагы жакшы жазылган экен. Муну ким тартты эле? Каяктан тартылды? Бул клип өзү Баткенден тартылган. Себеби дегенде мен бактар мондай өрүк зар жаз болуп аткандан кийин өрүктөр мондай бактар гүлдөп турган кезде тарткым келген да. Ошол аябай жыш болуп какта гүлдөйт десем, ошол оператор бала айтып калды. Наргиз эже, Баткенде уштай сонун Төрткүл деген айылында бир өрүк зар бар, давайте ошол жерге барып тартып келебиз дегенден. Ошол жерге чейин, Баткенге чейин өзүм машинеде рульду айдап алып, прическа макияжымды жасатып алгам деп коңуз, бияктанчы. Анан жолдон чачым бузулбасын деп ошентип барып Баткенден тартып келгенбиз. Жылдызбек Разакулов деген бала тартып берген. Назбек деген, Намазбек беле, Назбек беле. Атын унутуп калдым. Ошол балабыз болсо оператор болуп, экөө монтаждап, экөөнүн эмгеги айтор. Эрнист Абдыжапаров агайдын окуучулары болот экөө. Профессионал экен даана билинип турат, Камчыбек байке өзүңүз айтып койсоңуз, фонограммадагы жакшы жазылган экен. Таза, жакшы. Эч кандай биякта ашыкча нерсе жок. Рахмат. Клипте жакшы тартылган. Азыр Камчыбек байке, сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр клип мисалы үчүн лирикалык ыр болсо дагы бүт эле трагедияга айландырып коюп атат. Ошол азыр кандай карайсыз өзүңүз? Клип болуп кичине сүйлөшө калбадыкпы? Тиги сүй жазып болуп атканда. Чынында биздин ушундай лирикалык жакшынакай ырларды келип алып кайдагы бир клиптер бузат да. Элге да жакшы маана, жүрөгүндө жакшы калган жакшы да. Ушундай жакшы оонду мына азыр сүй жаз деген эмне деген ыр? Ушуну мисалы башка бирөөлөр тартса, же авария кылып, же чагылган түшүп, бирөөнү өлтүрүп, санага батып, кайгырып атып, ушундай клиптин кереги деле жок го дейм, билбейм. Маанисине карата мондай жакшы клиптер болсо жакшы да. Анан билбейм, кээ бир клиптерге түшүнбөй эле калам. Туура айтасыз. Ырдын тиякта сонун мазмуну сонун кетип атса келип алып. Ырды дагы угуп дагы көрүп мындай эс алыш керек да. Ооба, эс алыш керек да. Көрүүчүлөр ыраазы болгондой болуш керек да. Канча ырларга клип тарттың? Бүгүнкү күндө ушул сүй жазы менен эле Көлдүн жээги деген ырга клип тарттык. Анан калгандардын болсо баягы үй бүлө менен эле алышып отуруп, мода үйүн ачып отуруп, анан болгон тапкан ташыгандын баарын эле биринчи очередте ошону бүтүрөлү болуп отуруп, анан эми ал нерсе бүтпөйт экен. Сенин өмүрүң токтогондо гана бүтөт экенин уже түшүндүм дагы, анан кийин азыр эми баштап атабыз, Кудай буйрса. Дагы жакшы. Эки иштен бир иш кылып, ушу бир четине сахнага жүгүрүп, бир четине тиги өзүңдүн чыгармачылык иштериңди аткарып, экинчи жагынан клиптерди тартып аткан, бул чоң жетишкендик. Кыздарың кайсы кесипти аркалап атышат? Сенин жолуңду жолдоду же атасын кесибин аркалап атышабы? Менин жолумду жолдогон эч ким жок. Экөө тең таптакыр башка. Мисалы, улуу кызым болсо Санира Бига, улуу кызым болсо таптакыр башка кесипте психолог. Ал болсо ушунчалык акылдуу, аябай зирек кыз да, аябай. Үйдү дагы оокатын жакшы жасайт, көчөнүн дагы эшикке чыкса эркек дагы болуп коет, үйгө кирсе мээримдүү аял болуп коет. Ушундай сонун керемет кыздарым бар. Кичүү кызым болсо Элнура деген кызым. Ал кызым дагы өзү азыр окууда окуп атат, Кудай буйрса. Күйөө балага жакшы болгон экен. Сырттын дагы үйдүн дагы жумуштарын бүтүрсө. Ооба, экөө дагы аябай ынтымактуу, ушундай жакшы үй бүлө экөө дагы. Наргиз, эмнеге атын Санира Бига деп, Санира Бига. Санира Бига деп койдум. Себеби дегенде мен Каныкей деп койгум келген атынчы. Каныкей, эмне үчүн Каныкей дегенде, Каныкей апабыз деле баягы Манас атабыздын 40 чоросунун баарына өзү кийимдерин тигип берип, ушундай бир иштүү айым болгондуктан мен Каныкей деп койгум келген. Анан карасам эле Каныкей деген аттар жайнайт да. Тиги магазинде эле, бул мекемеде эле, тиги деле Каныкей деген аябай кеңири таанымал ушундай колдонулган экен. Ошол себептен Санира Бига деген бул Каныкей апасынын кыз кезиндеги аты. Анан ошол баягы тажиктин элинин кызы болбоду эле. Анан биздин Манас атабызга тийгенде канга нике кыйган деп, бул акылдуу деп, акылдуу дегенде да билдирет экен Каныкей деген ат. Кыргызча отургон экен да. Ошол себептен биздин эл, кыргыз эли Каныкей деген ат берген экен да. Анан өзүнүн бала кезиндеги аты Санира Бига экен. Анан баары бир ошол апабызга таандык атты койгубуз келиппиз деген. Санира Бига деген ат дагы ошол апабыздык экен, аны дагы элге кеңири таанымал кылалы биротоло деген ойду дагы койгонбуз. Санира Бига бардыгын эле тилдери келе бербейт болуш керек. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Аябай биз өзүбүз кайненем койгон да атын. Анан жаңы койгондо элдер сурап калчу да бизден. Кызыңардын атын ким койдуңар десе, Бактыкөз мынтип бири-бирибизди тиктешип калабыз да. Ким эле аты?
Санабия беле, Сагиба беле деп атып, 3 ай дегенде, 2 ай дегенде араң өзүбүз араң жаттаганбыз кызыбыздын атын. Ушундай. Мен деле адашып кетип атпайбы. Азыр көнүп калдык. Азыр биздин мода үйүн сураганда элдер мынтип сурайт экен, жанагы аты оор мода үйү бар эле го, кайсы эле десе. Жанагы аты аталышы аябай оор мода үйү бар го депчи. Ошол. Станира биге абдан жакшы. Анда кийинки чыгармага кезек берели. Кайсырды аткарабыз? Эми кийинки чыгармабыз деле эми белгилүү композиторубуз, оончубуз Түгөлбай Казаковдун Күйдүргүм дегенери. Анан бул ырдым эмне үчүн мен башка бирөө ырдаганын таптакыр укпаптырмын да ушуларды. Биздин чыгармачыл адамдардын бирөөсүн да укпаптырмын ырдагандарын. Анан бул кайдан менин эсимде калган, менин папам абдан жакшы ырдаган киши болчу да, үнү да керемет болчу, келбети да керемет болчу, айтор чыгармачылык адам болчу да. Анан кийин папам эле ушул ырды, мен кичинекей кезимде ушул ырды аябай ырдачу да. Анан ушул ыр менен менин кулагыма сиңип калыптыр да баягы. Ушул ыр менен чоңойгом да мен. Анан бул ырды автор өзү убагында ырдап чыккан, андан кийин Абат Шикеев да ырдаса керек эле, Камчыбек байке. Ооба, мен угуп көрөйүн деп YouTube'дан таппай койдум, эч кимдин аткаруусунда. Бирок эстрадалык вариантта жок. Жок Чыл экен. ушул ырды тандап алдык да. Ай көйдүргүм деп ырдап көрөлү деп. Бири көрөлүчү. Мен мококмун кантейин, сен да экенсиң анчейин. Өзүң суро салбасаң, мен кашкантип серпем. Ай күйдүргүм кантейин. Ай күйдүргүм кантейин. Түнү тартамын убара, же açılbay ubada. Gülümün gözün aytkansın, buğa dağı çıdada. Ay büyügöndü, suraba. Ay büyügöndü, suraba. Men mokokmun kanteyin, sen da ekensin ançeyin. Özün suro salbasan, men kaşkantip serpeyim. Ay büyügüzdün kanteyin. Ay büyügüzdün kanteyin. Barakallah. Mokok emessin. Mokok emessin, tarsap tursa iş kılgan. Ayımsın. Emi Nargiza, жумуш менен өтө берет. Бирок үйдөгү тиричилик аял затына тиешелүү. Үйдө кандай аялсың, кандай жарсың, кандай энесиң, кандай таенесиң? Үйдө кылган иштериң кандай эмне? Ооба, азыр мен ушул жерде мактанып калам да азырчы. Үйдөн мени жолдошум абдан колдойт, кыздарым колдойт мени. Ушунчалык баягы кээ бир учурда 9-10га чейин уктап калсам, аябай чарчаганда 11ге чейин ойгонбой калабыз да, ошондо
туруп келатып өзүм уялып калам кээде, баягы мени уктап алсын, эс алсын, чарчады деген эшигимди жаап коюшат, эркелетишет, айтор болушунча. Эми мамаңар деген учурунда аябай иштеген, бул иштер маны билесиңер, жөн койгула эс алсын деп мени ушундай эркелетип коюшат кээ бир учурда. Анан үйдө аябай жакшы аял болгонго болушунча аракет кылам, болушунча күйөөмдүн чайын кайнатып бергенге, кээде тамак жасап бербей калсам, чай берсем дагы ошол чайда аябай сонун берем да. Аябай жакшы тамак ичкендей кылыпчы. Ошол эми Кудайга шүгүр жалоп жок бири-бирибизге. Бүгүнкү күндө аял затынын эң башкысы эле көңүлү жайдары болсо, мисалы мени сахнага чыгарып койгон үчүн менин көңүлүм жайдары. Мага эмне деген жумушту айтса дагы мен баардыгын жасайм. Түнкү саат 12-де деле үй жыйнагың келсе, үй жыйнап коесуң дегендейчи. Баардыгына жетишсе болот. Ал үчүн аялдын көңүлүн гана таап коюш керек. Болду. Аялдын көңүлү эмнени каалап атса, ошону гана уруксат берип коюш керек. Болду. Анан эркектер өздөрү жыргап жашап жүрөбүз. Эгерде түн ичинде катуу уйкуда жатканда Бакыттын жолдоштору келип калды. Турасыңбы? Албетте турам. Албетте турам. Отурбай койсом болмок беле. Жолдошум өзү жалгыз келсе да турам, жолдошу достор менен келсе да турам. Анан кээ бир учурда бирок жолдошум эркектер менен келип калса, өзү эле мени "Наргиза, сен жата бер, турбай эле кой" деп коет. Өзү эле балким менин аралашканымды. Конокторду. Менин аралашканымды каалабайттыр балким. Мейли, ладно деп жатып алам анда. Анан өзү жакын досторубуз менен келчү болсо, албетте турам. Айдын караңгы түнүндө да турам, любой жерде турам. Жолдошторуң тур дегенде турбаган ал эмне болгон, аял болбосам да. Туп-тура. Ушуну баса белгилеп коюш керек. Кээ бир айымдарга азыр кээ бир учурда мен таң калам. Чай койбойбуз. Мен ушундай бир терс көрүнүштөр пайда болуп кетти го. Ошондойлорго бул сенин сөзүң абдан жакшы. Мен жаш келиндерге айткым келет да, Бакыт байке. Жаш кезинде албетте мен таптакыр мондай ашыкча кадамдарды жасабаган, үйдөн гана чыкпаган айым болдум да. Үйдүн гана маселесин ойлогон. Анан азыр мынакей балдар чоңойгондо, канат кагып алар туш тарапка өздөрүнүн уяларын таап учуп кеткен кезде, жолдошум экөөбүз гана калган кезде, мына азыр менин кыялымды жолдошум орундатып берип, эми заслужила деп атат да. Мындай айтканда, ошон үчүн айымдар Жолдошуңдун айтканы туура. Анткени сен учурунда үй бүлөнү сактап калыш үчүн фундаментти бекемдедиң да, орноттуң да, туура. Сахнадан дагы баш тартып, ырдан дагы баш тартып, кыялыңды сандыкка өзүң терең катып коюп. 20 жылдан кийин чыгып атасың, эне арманың Ооба бар. да. Бакыт ушунча колдоп атат сени. Бардык тияка барам дейсиң, сулуулар конкурсунда мына 14-16 жылы ким жөнөтөт Түштүк Америка, Кытайга, Гуанчжоу менен Индиянын Нью-Делиге ким жөнөтөт? Мен барбайм десем дагы. Азыр эркек жакшы, аял жакшы деп калган. Туура. Аныңыз туура. Эми ушул темада болот атпайбы, анан кийин меники обратный тескерисинче экен да. Менин келинчегим билесиң да, аялымды, Светаны. Жумшак, жоош дегенде мен эфирден пайдаланып айтып коеюнчу. Ато Наргиза деп ойлогоңуз. Жеңемиз өтө маданияттуу адам. Наргизага салыштырмалуу тескерисинче кечээ колунан чай ичип калды эжесин. Жакшы, аябай жакшылдаган жакшы жеке бар экен. Тиги айтып атса, тиги мени дагы ошол көйнөгүмдү үтүктөп, жакшылап, чайымды берип турган үйдө бир киши бар, мен аны дагы айтып коеюн, Света деген. Ооба. Андан кийин чын-чындап келгенде эле биз бир айтып күлгөнүбүз менен бул кулак кагыш, телевизор көрүп отурган жаштарга жанагы айтып атпайбызбы? Бири-бирин түшүнбөй. Бизде да үйдө мен көбүрөөк кыйкырам. Мени түшүнгөн үйдөгү. Ошон үчүн баягы эфирден пайдаланып, чынында бул кандайдыр бир биз улуу кишилербиз баарыбыз, мен өзгөчө. Кандайдыр бир ушул үй бүлөнү сактап калган бирден бир аялдар болот экен чындыгында. Анан кийин азыр бир чыгарма аткарып койсок болот да. Ооба, убактыбыз дагы соңуна чыгып калды, ошон үчүн. Эми ошо Гүлжамал Абдылдаева эже сөзүнө жазган Аваз Ишкеевдин ушул жакшы ыры бар. Ушуга төп келишип калды да. Ошону ырдап коелу. Жакшы болот. Биз ушул чыгарма менен жыйынтыктайт болушубуз керек, анткени 2 мүнөткө жетпеген убактыбыз калды. Алсырап жаным кейип турган кезде сен мага жөлөк болуп койбойсуңбу.
ачып койбойсуңбу же байкабай жүрөсүңбү же мени кейбейт деп ойлойсуңбу же байкабай жүрөсүңбү же мени оорубайт деп ойлойсуңбу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн биздин студиябызда мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Камчыбек Букалаев жана көп кырдуу талант Наргиза Осмонова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.